сіздер жеп жатқан пряниктер мындай тазикке жасалат экен. Негизи мындай перчатка колдонбойт, резиновый колдонот же строительный перчатка. Строительный перчаткалар менен. Мына коробканын сыртына караңыз. Маяктын үстүнө чаңын айтам да, чаңын каралачы. Кат болуп калыптыр. Кат болуп. Мындай идишиктерге салынып түшөт. Булардан сыртка. Мындай строительный перчаткалар менен жасалат экен. Бул эскертесем Каракол шаарында, Искөл областында. Мына бул жерди карап көрүңүздөр. Перчатка кийип албайсыңбы деп айтышыңыздар мүмкүн, бирок бул жерде наоборотна менин колум булганып калышы мүмкүн экен. Муну карасаңыздар, бул жерде эмне бул? Караңызчы муну. Көрдүңөр? Муну столдун бул жерин карап көрүңүз. Мына кроваттарды көрдүңөр? Кадимки эле иши жаткан кроваттар. Мына достор, пряниктер бул жерде мындай упаковать этилет экен. Бул жерден таразага салынат экен. Ушул жерден ары келет экен. Мол азыр мол пряниктер мол жерде турган, азыр кирип келет экен. Бияка үстүнө алып коюп тур. Сахар окшойт, сахар экен. Күндөлүк угурду деп айтылат. Тилекке каршы көрүнүштөр стенадан бери. Мындай атмосфераны жаратып берет. Достор, могул подвалда болгон себептен могул жерден суулар таап, ар кандай желелер, чаңдар түздөн түз үстүнө түшүп турат экен. Ошондон эле ылдый жагын карасаңыздар, бул жерге бир нерселер мындай сиропторду кайнатат окшойт. Андан ары жүрүңүздөр дагы көрсөтөбүз. Могул жерди карасаңар, могул жерде могул чапташып берип, могул жерден уже бутка жабышып кала берип, могул жерге кардон салып коюптур. Ошонун жанында эле мына могул жерде карап койгула. Мына могул жерде карап койгула. Ошол эле жерде мына бияга туалет, эшиги да жок. Мына эшиги мындай пленка менен. Пленка эмес, чүпүрөк менен. Гололед этот фигурное катание вот так. Ошол эле цехтин ичиндеги туалет. Бияк болсо продукция складтар экен. Ладно, бияк склад экен, коробкалар. Жабыркта свет жок экен. Бар окшойт. Бар экен. Бияк склад экен. Ушака жатышат окшойт. Бияқта плеттер турат, бияка. Бул жерде дөңгөлөктөр, биягында мына кайра. Ошол эле печеньялардын продукциялары. Кандай мактеп өсөт болду, мактеп. Ямникен. Мусор экен да, бияга? Бияга мусор экен. Ошол эле. Мусор экен. Мындай үстүнөн кеткен зымдар тарчайт этип. Там. Üstün çanları açalım. Bunu tartmaç. Bunu tartsan. Nurdana ekan. Eldana demek var öyle. Bu Nurdana.
İçinde ne? Perçatkası çıkıyor mu? Резиновый перчатка. Тартылыспен мурда да пряник экен. Бирок 280 сомду тапкан бар, таппаган бар да. Ошол эле жерде аралаш мусору кандай турат бу жакта? Бул пряникти малга бербейсиңер, муну деген жаш балдар алып жейт, же бир сый жерге алып барабыз. Эми элге сатып атканда ушундан бир тыйын та пайда көрүп, өзүңөрдү мындай тамак ашыңарды алып, жаныңарды багып аткандан кийин ошого бир аяр мамиле кылбайсыздарбы? Же эл өлсө өлсүн, отравление болсо болсун, каалагандай шартта жасап бере беребиз. Сенин арабаң токтоп турсун, меники жүрүп турсун деген оокатты качан токтотобуз? Эми ойлонуш кылбайлыбы? Дагы информация берип тургачы, кандай ушундай кайсы жерде бар экен. Отасыңар да. Эми өзүңөрдүн нан таап аткан жериңерди сыйлабайсыңарбы? Өзүңөрдү сыйлабасаңар да элди сыйлап койбойсуңарбы? Tuvaleti турбайбы, шефтин жанында эле Туалет бар екен. Общий өчүп салды. Эжеке общий өчүп салдыңызбы? Ооба. Всё, кеттик ба анда, эстеш. Санап станция. Эмнени карап отурасың? Туура нерсени айтты. Санэпидемнадзор. Санэпидемнадзор силер карагыла эмес. Негизи ушундай көрүнүштөр бар экенин билесиздерби? Кабарыңыздар бар да бул нерседен? Биринчи ошол суроону берели. Санэпидемнадзордун кабары барбы? Каракол шаарында ушундай көрүнүштөгү сектер бар экенинен. Бычакты тартып койлочу. Мындай түз эле ошолорго узатам да. Бычакты тартып койлочу. Жакын калып туруп. Сырты как болуп кеткен го? Калыңдай берип. Ушу бычакты көрсөтүп берейинби мен азыр тазалап? Май кесеткен. Мына сыртын. Мына жукара түштү көрдүңөрбү бычакты? Жукара түштү. Май кесеткен мен. Бияктын жетекчилиги менен эле иш алып барабыз. Достор, муну көрүп атасыздар. Биякта кандай болуп атканын. Бул каяк десеңиздер, Каракол шаарынын Кашка суу кичи микрорайонунун 9-домунун подвалында. Түнде тартабыз. Мен тартабыз. Мына достор, муну карагачы, сыртында чаңдыгы мына. Эмне ичинде? Көрүп кетти. Мына булар желелер тарткачы, мына желелерди. Эжеке. Мына ошондо эле биян жанынан эле карасаңар мына продукт бар. Мына достор, сиз жеп аткан пряниктер Каракол шаарында ушундай шартта жасалат экен. Ачып көрөлү.